Жайкы туристтик сезондо электр жарыгы өчүп калбашы өтө маанилүү. Ошондуктан Ысык көл районунда электр тармактарындагы капиталдык оңдоп түзөө иштери башка райондорго караганда эрте башталат. Азыртан көрүлгөн алдын алуу иштеринин аркасында жайында жабдууларга күч келбей, пансионаттар менен эс алуу жайлары үзгүлтүксүз иштей алат. Биз эки мезгилге даярдык көрөбүз. Кышкы мезгил, жайкы мезгилде туристтик аймак болгондугуна байланыштуу. Жайкы мезгилге да ошо бизге эртерээк даярданганга туура келип атат. Быйыл өзүңүздөр билгендей 2026-жылы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот. Ошого дагы кызуу даярдыктар жүрүп атат. Айта кетсек, Кырчын жайлоосуна дагы биз 17 километр экичинжырлуу линия тарткан жатабыз. Жана гос резиденцияга кете турчу военкомат фидерибизди дагы заманбап аба чубалгаларына сипке алмаштыруу иштерин пландап жатабыз. Учурда энергетиктер райондогу электр чубалгыларын текшерип, эскирген жабдууларды этап-этабы менен жаңылап жатышат. Мындан тышкары аймакта жаңы курулуп жаткан пансионаттарды электр энергиясы менен камсыздоо үчүн электр тармактарына туташтыруу иштери да жүргүзүлүүдө. Кара Ой айылында өзүңөр билгендей Азербайжан Республика тарабынан 5 жылдыздуу заманбап мейманкана комплекси курулуп жатат. Бул ири инвестициялык долбоорду сапаттуу электр энергия менен камсыздоо максатында Ысык көл электр тармак ишканасынын тарабынан жалпы бул жерге 10 чакырым сип аба чуалгысы курулат жана тартылат. Караколдун анан жана Тоң Чолпонтаевдин балдары келип бизге бияка жардамга келип жардам берип атышат. Ошо менен бул линия буюрса кийинки жумаларда бүтүп калчудай ниет кылып атабыз, аракет кылып. Погодный условиялар эле бир аз кыйнап коюп атат, шамал болуп эле. А так баары эле жакшы эле да, сонун. Туристтерден сырткары алдыда райондо өтүүчү маанилүү мамлекеттик иш-чаралар көп. Андыктан мүмкүн болушунча мүчүлүштүккө жол бербей, авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу аракеттери райондун көпчүлүк айылдарында жүрөт. Модернизациялоо алкагында эски электр мамычалары жаңыланып, алардын ордуна темир бетон мамычалар орнотулууда. Дана Гулалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.